окуганды таштоо, ой жүгүртүүнү да таштоо дегендик. Андыктан заман илимдүү, билимдүү инсандарга муктаж болуп турган учурда ар бирибиз китеп окууну адатка айландыруубуз кажет. Дал ушул жан дүйнөнүн азыгы болгон китепке баш оту менен киришип, айына жок эле дегенде 3-4 китепти окуп бүтүргөн Алмаздай жаштар бар экени сыймыктандырат. Бул ошол окуган китептердин бир айтып атам 3-4 китепти айтканым себеби бул бара-бара аябай чоң жардам берет. Негизги жашоодо көпчүлүк достор же башкалар менен сүйлөшүп калганда сурап калышат, сен каяктан билесиң же бир нерсени, же болбосо биз сен менен сүйлөшкөндө жеңил же түшүнүктүү бир нерсени жакшы түшүнөсүң деп сурап калышат. Кайдан деп. Анын негизги пикирасы ушул күнүмдүк окулуп турган китептерде деп ойлойм. Китепти окуганда мен өзүмчө бир режиссердун ордунда болом дейт. Же болбосо бирөө айтат, мен китеп окуганда ошол башкы каарман мен болом дейт. Бул жакшы жагы ошол китептен сен бүт ааламды, китептин ичиндеги ааламды, китептин ичиндеги окуяны сен өзүң курасың. Азыркы учурда китептердин түрлөрү жана саны абдан көп. Мисалы, Google компаниясынын чыгарган быйылкы жыйынтыгы боюнча дүйнө жүзүндө жалпысынан каттоодон өткөн китептердин саны 129 миллиондон ашуун. Бул эмне дегендик? Албетте, колго тийген эле китептерди окубастан окурмандар тарабынан суроо талапка ээ болгон. Тагыраагы жакшы пикирлерди камтыган китептерди окушса деген оюнда билдирип өттү. Азыркы мектеп курганда же ошол балалык кездеги китептердин негизги башталышы бул кандайдыр бир жашоого үйрөткөн, жеңил желпи, акыл эс жетчү, ушул же жаш балдар жөнүндө, же ушул үй бүлө жөнүндөгү болгон көркөм чыгармаларды окусаң, же болбосо ага болбосо дагы мындай акыл эс жетчү, жеңил ыр саптарынан турган китептерди окусаң аябай түшүнүктүү болот. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча адамдарды китепке кызыктыруунун эң оңой жолу ошол адамдын чөйрөсү. Тактап айтканда, дос душманында китепти сүйдүрүүгө аракеттениш керек деген ойду биздин каарман да белгиледи. Акыл эске тутуп эле калган менен жетишсиз, бир нерсени билүү менен жетишсиз. Бирок эң оңой жолу бул сен окуган китепти дагы бир адам окуса, ошону чогуу отуруп баарлашып талкуулаганга эч нерсе жетпейт го дейм. Мындай нерсе менин жашоомдо көп болуп турат, көп кездешүү нерсе. Бул нерсе менин досторум менен чогуу бир жерде отуруп ошол окуган китептерди сурап, мен ушул китепти окудум эле, окудуңарбы десең, ал дагы окудум деп же болбосо сурап талкуу аябай кызык болот. Келечек жаш муундуку демекчи китепти сүйгөн жана китепти сүйүүгө үндөгөн жаштарыбыздын саны арбый берсин демекчибиз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, NewTV, маанай.